Алмазбек Атамбаевдин колдоосу менен өзүнүн түшүнө кирбеген кызматка атайын кызматтын төрагалыгына жеткен агроном журналист Абдилсегизбаев жездеси кызматтан кетип, өзү ээрден шыпырылгандан кийин эл аралап эркин баса албай калгандыгын Кыргыз Today сайты жазып чыкты. Жездеси Атамбаевди тез эле сатып кетти. Жаңы бийликке Атамбаевга экинчи жолобойм, анын жаңы бийликке каршы кадамдарына катышпайм деп убада берип, азыр өзүнүн керт башын аман сактап жүргөнүнө ыраазы. Атамбаевдин тушунда Бишкектин Эркиндик бульварына эртең менен же кеч ден соолугу үчүн дегендей эркин басып чыкчу. Кээде жанына Атамбаев аркылуу тапкан досу Болот Сүйүнбаевди кошуп алып басчу. Жумушуна да Эркиндик бульварынын башындагы Газпром Кыргызстан ишканасынын жетекчиси Болот Абилдаев салган үйдөн алган элиттик батиринен жан сакчысын ээрчитип алып, Эркиндик бульварынын аяк чениндеги жумушуна жөө басып барчу. Кызматтан кеткенден бери Абдилсегизбаев Эркиндик бульварынан эркин баса албай калды. Болот Сүйүнбаев дагы көрүнбөйт. Такыр эле жоголушту. Көчөгө чыкса эле элдер ысырынып муштумун түйсө, аялдар каргап шилей бергенинен тажаган Абдилсегизбаев көз айнек тагынып, сакал мурут өстүрүп жүрөйүн десе кашайып, ал сакал мурут өспөгөн көсөө экен. Эми эмне кылаар айласын таппай, көсөөнүн акылы түштөн кийин болуп, өткөн иштерине өкүнүп, үйүндө камалып отурат дейт.